Саламатсыздарбы, урматтуулар. Бүгүн биринчи жуманын экинчи сабагына баштайбыз. Кечээ биз кайталагандай эле бүгүнкү темабыз дагы эмне? Биринчи эле бизде айтып жибересиздер. Бир жума бою кайталайбыз, Бүгүнкү биздин темабыз consonant letters. Consonant letters деген эмне? Үнсүз тамгалар деген теманы өтөбүз. Үнсүз тамгалардын кай учурда кантип окулат, кээ бир жерде өзгөрүп окулуучу тамгалар бар, ошолорду бүгүн үйрөнөбүз. B, B болуп окулат. Back, book, beer. C тамгасы. Эгер C тамгасынын алдынан же артынан E, I, Y тамгалары келсе, биз с кылып эле окуйбуз. С кылып. Cell, city. Калган учурда К болуп окулат. Call, cope, cup. Дайыма жаттап калышыбыз керек, буларды эстешибиз керек. Ошон үчүн ушул тамгаларга маани беребиз, ушул тамгаларды жаттайбыз. D тамгасы Д болуп окулат. Doll, daughter. F тамгасы F болуп окулат. Face, father, fall. G тамгасы жогорудагыдай эле E, I, Y тамгалары алдынан же артынан келсе, биз Ж кылып окуйбуз. Change, gym. Калган учурда биз Г кылып окуйбуз. Good, go, glad. Эрежеге баш ийбеген сөздөр бар. Могул тамгалар келсе деле эрежеге баш ийбей Г болуп окуп кете берет. Аларды жатташыбыз керек, жаттап калышыбыз керек, эсибизде калтырышыбыз керек. Give, get, gift. H тамгасы Х болуп окулат. House, hat, horse. J тамгасы Ж болуп окулат. Ja, jet, John. L тамгасы Л болуп окулат. Little, love, plate. M тамгасы М болуп окулат. Mother, money. Ой, кечирим сурайм. Н болуп окулат. Nut, pin, country. P тамгасы П болуп окулат. Parrot, parent. Q тамгасы Q деп койсок болот. Queen, quiet. Кнын аркасынан чала way деген тамга айтылат. R тамгасы Р болуп окулат. Р. Аябай эле Р кылып айтпайбыз. Таңдай тарапка тилибиз кайрылып айтылат. River, right, very. S тамгасы С болуп окулат. Sit, side, press. Эгер алдынан же артынан үндүү тамгалар келсе, анда биз З кылып окуйбуз. Rise, this, please болуп окулуп кетет. Т тамгасы Т болуп окулат. Table, try, wet. V тамгасы Б болуп окулат. Heavy, very, wavy. W тамгасы we болуп окулат. Winter, was, we. Эрежеге баш ийбеген дагы суроолуу формада дайым колдонулуучу сөздөр бар. Аларды карап өтпөсөк болбойт. Эгер W тамгасынын артынан H тамгасы келсе, анын артынан O келсе, биз эч качан W'ну окубайбыз. O тамгасы келген болсочу, дайыма Х менен эле окулуп калат. W окулбай түшүп калат. Who, whose. Калган учурда E, I, Y тамгалары келсе, анда H тамгасы, Х тамгасы окулбай калат да. What, where, why болуп окулуп кетет. X тамгасы X болуп окулат. Fox, next, box. Z тамгасы Z болуп окулат. Zoo, zebra, price. Демек бул тамгаларды жазабыз, тамгаларды жаттайбыз, сөздөрдү окуп, аудио сообщение кылып жөнөтөбүз. Кийинки экинчи күндүн экинчи темасы бул numbers. Номерлери сандар. Демек сандарды жатташыбыз керек. Бирди биз эмне дейт экенбиз? 1, экини, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. 11'di biz 11 deybiz. 11. 12'ni 12. 12. 13'tü 13. 13. Эмне үчүн teen деген сөздү кызыл менен белгиледим? Анткени 13'төн баштап 19'га чейин teen мүчөсү уланат. 4'tü 4 deybiz. 14'tü 14 deybiz. 5'ti 5 deybiz. 15'ti 15. 16, 16. 17, 17, 18, 18.
19, 19, 20, 20. Тим үчөөс уланат 20-дан 90-га чейин. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Жүздү 100 дейт. 200, 200. 300'dü 300. 301, 301. 21, 21. 25, 25 болуп кете берет. Миллионду миңге келдик, миң бул thousand. 2000, 2000. 3000, 3000. 10.000, 10,000. Ушинтип кете берет. Миллионду миллион деп айтабыз. Демек, конспектте кылабыз, жазабыз, жаттайбыз, группага жөнөтөбүз, урматтуулар. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө. See you next lesson.